Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бакырдинов Флорбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз азыр Бишкектин четине келдик. Бул жерде дагы биздин бир объектибизде кызуу иштери жүрүп, акыркы жумуштарын Кудай буйрса бүтүрүп жатабыз. Артында турган үй бир этаж, бирок бул үйдүн дагы тарыхы жөнүндө маалымат берип кетсек, бул кардарыбыз дагы башка мындайча айтканда жоопкерчиликсиз строительный компания менен башында келишим түзүп, аларга болсо акчасын төлөп, жарым акчасын төлөп, бирок фундаменти бүткөн бойдон жумушу токтоп калып, строительный компаниянын ээси качып кетип, директору, ошону менен курулушу токтоп калгандагы, андан кийин алар менен соттош бузуучу болуп отуруп, анан бизге кайрылган да. Биз болсо ошол куюлган фундаментти анан үстүнөн анан иштерин улантып кеткенбиз. Азыркы учурда болсо потолок жылууланып, полун жылуулоо иштери жүрүп жатат. Жана Кудай буйрса андан кийин болсо наливной пол менен эле уже мындайча айтканда объектини тапшырып беребиз. Азыр биз сиздерге ошол боюнча кененирээк маалымат беребиз. Мынакей, могу менин жанымда турган чоң мешокторду көрсөңүздөр болот. Бул мешоктун ичинде болсо пенополистиролдун майдаланган гранулу да. Биз ушул гранулду алабыз дагы бетон менен аралаштырып туруп, ошонун чыккан пенополистирол бетонду үйдүн потологун жылуулаганда, жана ошондой эле полду жылуулаганда гидроизоляциянын, теплоизоляциясынын функциясын аткарган атайын утеплитель болуп эсептелет. Азыр биз сиздерге ошол боюнча дагы кенен көрсөтүп тартып беребиз. Мынакей, биз азыр үйдүн ичине кирдик. Үйдүн ичине кирсеңиздер, мынакей могу уктоочу спальный комнатага болсо уже пенополистирол бетон куюлган. Ошондой эле могу потолокко болсо көрдүңүздөр, пенопласт тышталып, пенопласттын үстүнөн ушундай болгон пенополистирол бетон куюлган да. Ал эми могу азыр биз колдо пенополистирол бетондун куюлуп аткан жөнүндө силерге атайын көрсөтүп берели дедик. Мынакей азыр видеодон көрсөңүздөр болот. Биз астына атайын кара пленка таштап, пленканын үстүнөн сеткамакты кетирип туруп, анын үстүнөн анан монда болгон пенополистиролдун гранулу менен бетон аралаштырып туруп куюп кетебиз да. Бул бир эле учурда сиздин стяжкаңыздын милдетин аткарат, ошол эле учурда гидроизоляция жана теплоизоляциянын функциясын аткарат дагы. Полдон жердин мындайча айтканда муздагы суугу сизге үйгө өтпөй калат да, жылуулукту сактап берет. Анан могул жерде немелерди көрсөңүздөр болот. Мынакей кичинекей темирлер турат. Булар болсо урүүн менен, маяк менен чыгарылгандагы ушуну менен түп-түз кылып, монда болгон калың болгон пенополистирол бетонду куюп кетебиз. Анан могул видеодон көрсөңүздөр болот. Көрдүңүздөр, 10 сантиметрге жакындай кылып куябыз пенополистирол бетонду. Себеби дегенде, мынакей могул жерге көрдүңүздөр да 10 сантиметр болгон пенополистирол куюлуп атат дагы. Могул пенополистирол сип панель менен фундамент бириккен жерде кичинекей шел калып калат да. Ал эми могу по периметру кеткенде болсо мындай кылып куйбасак, эртеңки күнү ошол жерде мостик холода болот дагы, мустак аба менен ысык аба жолукканга мүмкүнчүлүк алат. И ошол жерден үйдө көгөрүү процесс болот, суук кирет. Ошондой болбош үчүн биз калың кылып туруп, 10 сантиметр кылып туруп, пенополистирол бетон менен үйдү жылуулап кетебиз.